Рахмат, ошо билим берүү жана башында айтпанбы 100 миңдей бала менен иштештик. Мектеп окуучусу болсун, студент болсун. Жаштар менен иштедик, жаш окумуштуулар менен 2013-жылы Аскар Салымбек фондунда атайын бир долбоор чыгарган Акыл тирек деген. Ошол жаш окумуштуулар арасында конкурс болчу. Анан ага чейин айтпады, илим өлдү, илимде эле жок, кыйратпай атышат, илимде лимпоздордун эле пайдасы жок. Мен өзүм деле илим катары PhD доктор катары деле эмнеге окуп атасыңар, пайдасы деп айтышчы. Анан ошол конкурс уюштурганда биз илим өлө элек экенин көрдүк Кыргызстанда. Илим өлө элек, өзгөчө жаштар арасында да кыйналса дагы ошо илимде жүргөн адамдар бар экен. Конкурс берип атайын китеп чыгарып, Акыл тирек деген мына алтынга окшоштуруп чыгарып, ичине алардын биографиясын киргизип, филармонияга аларды топтоп, КТРК менен сүйлөшүп, алардын ошо прямой эфир менен кетирип Кыргызстанда көрсөткөндө, ошондо көрдүк, Кыргызстандан барып чет мамлекетке барып иштейсиңби десе болбой келген окумуштууларыбыз бар экен, жаш окумуштууларыбыз. Мына жакын алыс кетпей эле мына Казакстанга барып, мына квартираңды алып берелик, бул университетке иште, тиги университетке иште дегенде болбой келген жаш окумуштуулар бар экен. Тилекке каршы алардын изилдөө иштери бизде баягы орусча айтканда невостребованный. Баягы талап жок. Талап дегенде мен мамлекет эле айтпайм. Жана айтпайм мен, жалпы комплексти караш керекпиз. Мамлекет тарабынан да жок, ишкерлер тарабынан да жок. Ошого талап, мисалы үчүн алардын чыгарып аткан разработкаларына талап жок. Анан кийин экинчи бир жакшы долбоор чыгардык элек, Кыргызстан жаш лидерлери деп. Жаңы заманбап билим берели деп. Анан Агартуу лигасы деп 35 миңдей жаш баягы региондогу адамдарга, жаштарга билим бердик акысыз. Ошолорду көргөндө бир билим берүү боюнча бир жыйынтыкка келдик да. Эң биринчиси билим берүү тармагында, бул менин жеке пикирим, билим берүү тармагында эң башкы ролду адамдын инсан катары өнүгүшү чыгыш керек болот. Инсан катары. Бир профессиянын ээси болуп чыгышы мүмкүн адам. Математиканы 5 окушу мүмкүн, кыргыз тилин, орус тилин 5 окушу мүмкүн, мектепте кызыл диплом менен бүтүшү мүмкүн. Бирок кызыл диплом менен бүтүп, кызыл аттестат менен бүтүп, университет кызыл диплом менен бүтүп, бирок кээде жашоосунда ийгиликке жетише албаган адамдар бар, жолун таппай жүргөндөр бар. Жогорку билимге ээ болуп, Россияга ар кандай жумушка кетип аткан адамдар бар. Кээде эки алып жүрүп, бирок ийгиликке жетип аткан адамдар бар. Парадокстор көп. Бирок айтпайм, эки алган бар, ийгиликке жетип атат деп айтпайм. Бирок бар, парадокстор бар. Анан ошол жактан караганда, эмнеге ошол адамдардын потенциалы чыкпай атат? Мына жана мамлекеттик жаштар сыйлыгын берип атканда, Союзбек дагы өзүнүн интернет баракчасынан бөлүштү, Чыңгыз Айтматовдун айткан сөзүн. Ар бир нерсенин ошол эле чыгарма болбосун, ошо чыгарманын эң негизгиси дейт, бул инсан дейт. Инсан өнүгүүнүн жеткен чеги бул инсан өзү. Ооба. Ошол инсан болсо, мейли ал сүрөтчү болсун, мейли ал жазуучу болсун, мейли ал ишкер болсун, мейли мамлекеттик кызматкер болсун. Эгерде ал инсан катары жогорку деңгээлде өнүккөн болсо, анын тармагы өнүгөт. Анын ал аркылуу берилет ошол тармак. Ошондуктан эң биринчиси бул инсан катары өнүктүрүү турат. Азыр биздин мектепти карап көрөлүк. Биздин жогорку окуучуларды карайлык. Билим берип атышат, профессия берип атышат, бирок инсан катары өнүктүрүп атабызбы? Жок. Инсан катары. Эң биринчиси, эгерде бул адамды айтып атпайбыз, мисалы үчүн, убактысын пайдалана албаса, өзүн өзү мотивация кыла албаса, максат коюп аны кубалап жете албаса, эгер коммуникациялык башкалар менен байланыша албаса, 4-5 тилде эркин сүйлөп, өзүнүн баягы коомун кеңейте албаса, ал адам ийгиликке жете алабы? Мейли ал 5 алсын. Мейли ал кандай болбосун, математиканы эле семишке да чаксын. Бирок жанагы жерде болбосо убактысын пайдаланса жете алабы? Жете албайт. Экинчиси, мына азыр көрүп атабыз, биз каалайбызбы? Экинчиси, билимди, жана айтып атпайбыз, профессиясы, адистикти биз конкреттүү компетенция катары бериш керек болуп атабыз. Бир эми баягы узагыраак болуп калат, бирок айтып коеюн. Фордтун бир окуясы бар го, Дейл Карнеги китебин жазып атпайбы, Фордтун окуясы. Бир журналист Фордту сотко берет. Сотко бербейт, бир шылыңдайт. Бул невежа дейт, караң киши дейт Форд. Форд сотко берет, мен сизге далилдейт, мен караң эмесмин дейт. Анан айтат журналист, мен муну чогуу барсам да соттон да далилдеп берем, бул кишинин караң экенин дейт. Форд барат, ошол сотко барышат. Анан айтат, мончанчы жылы Англия менен согушкан кезде, эркиндик үчүн согушуп аткан кезде, могу шаарга кайсы англичанин полководец кирип келди эле, анан канча киши өлгөн, иток кандай болду эле, биз тараптан ким баштады дейт. Форд айтат, мен ошонун ким басып келгенин, канча киши өлгөнүн билбейт экенмин дейт. Бирок ким жеңгенин гана билем дейт. Анан күлөт. Мына өзүнүн тарыхын билбеген, мамлекеттин тарыхын билбеген, бул Форд невежа дейт. Анан ошондо айтат, мен бир Сатурнди чакырып келейинчи дейт. Чакырып келе, Сатурнди айтчы дейт. Ал бүт ошо тарыхты айтып берет. Дагы экинчи, үчүнчү Сатурнди айтат, баары айтат дейт. Айтат, менин дейт, компаниямда дейт, 99 киши дейт, процент киши мүмкүн ушул историяны так билет дейт. Мүмкүн Америкада жашаган кишилердин 90-70-80% ушул окуяны билет дейт. Бирок Америкада бир дагы киши мендегидей автомобиль чыгарганды билбейт дейт. Бизде Кыргызстанда энциклопедиялык баягы знаниясы, билими болгон адамдар көп.
Тигине мындай кылса болот, мындай десек. Бирок конкреттүү бир продукция чыгарганда, конкреттүү бир технология чыгарганда, конкреттүү бир ишти жасаганды билген адамдар аз. Мына ушул багыттан билим берсе, конкреттүү, точно дейт го, өзгөрмөк. Мына жаштар менен көп студенттер менен жолугуп сурайбыз, бир суроо. Кумириң ким? Мисалы үчүн маркетологду окуп атат, кумири бир ырчы. Кумириң ким? Саясатчы. Мейли ырчы да болсун, жазуучу да кумир болсун, саясатчы да болсун, ишкер да анын кумири болсун. Бирок өзүңдүн тармагында кумириң барбы десең, ойлон. Өзү окуп аткан багытында кайсы бир кумир бир ийгиликке жетип аткан, жаңылык киргизген бир адамды таба албаган болсо, ал кайсакта маяктан көрүп атат, кайсакка барып атат. Демек кызыкчылыгы өзүн алдап атат да, маркетологду окуп атат, бирок ал башка жакта жүрүп ою. Мына ушундай да. Анан төртүнчүсү экинчи, үчүнчүсү керектүү бул билим. Каалайбызбы, каалайбызбы, үч тилде сүйлөш керекпиз. Кыргызча, орусча, англисче. Эң жок дегенде үч тилде сүйлөш керекпиз. Мектепте мына азайтып атпайбыз, кыргыз, орус мектеп кылып бөлүп койдук. 11 жыл бою кыргыз мектептерде орус тилин окутат. Бирок бүтүп атканда орусча сүйлөп атабы балдар? Жок. 11 жыл бою орус мектептеринде кыргыз тилин үйрөтөбүз. Бирок шаарда орус мектепте окугандар кыргызча сүйлөп атабы? Жок, сүйлөбөйт. 4-класстан баштап 5-класста болсо жума сайын англис тилин беребиз. Канчабыз англис тилин сүйлөп атабыз эркин? Кайра келип университетте окуйбуз, анан кайра курстарга барабыз. Мына ушундай жалган системаларды биз түп тамырынан өзгөртсөк, мен ойлойм жаштарга бир билим бериш керекпиз. Билим, көз караш берсек, калган өзү табат. Мен ушундай, ушул багыттарда, анан акыркысы IT. Биз айтишник болобузбу, айырмасы жок. Бирөөбүз журналистпиз, бирөөбүз экономистпиз, бирөөбүз билим тармагында. Айырмасы жок. Бирок каалайбызбы, каалабайбызбы, IT грамотность баарыбыз болуш керек болуп калдык. Себеби 20 жылдан кийин жашоо түп тамырынан бери өзгөрөт. Мына азыр көрбөдүк, жакынкы арадагы согуштук технологиялар, башка граждандык технологиялар кандай башка искусственный интеллект кетип калды. Искусственный интеллекттен биз кантебиз ошону башкарганды, ошону түшүнгөндү билиш керекпиз. Бул айырмасы жок, айтишник болобузбу, болбойбузбу, IT грамотность деген. Мына ушул мен ойлойм 5 багытта эгер биз кардиналдуу реформа жасасак, жаштарыбыз дагы дүйнөлүк аренага мындай эркин кирет эле, сууга сүзгөн баладай кирет эле да, үйрөнгөн, сууга сүзгөндү билген баладай мындай секирип кирет эле да. Ошол биз глобалдык, Кыргызстан кичинекейбиз да. Биз глобалдык рыноктагы өзүбүздүн ойлоп таба алабыз. Кыргызстан рыногу кичинекей.